Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен бүгүн дагы Кыргызстануу жана кыргыздар телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студияда конокто белгилүү сүрөтчү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Капар Айтиев атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, таланттуу инибиз Асан Турсункулов конокто отурат. Куш келипсиң, ийиним. Бүгүн эми сени менен бир сүйлөшө турган иштерибиз негизинен бир сен тарткан сүрөттөрүн тегерегинде болсо дейм. А дегенде мындай өзүңдүн чыгармачылыгың кандай болуп атат? Кийинки учурларда мына жакында эле Алтайга барып келгениң боюнча өзүңдүн бир абдан жакшы көргөзмөңдү уюштурдуң. Анда дагы сенин бир иштериң боюнча биз кабардар болдук. Негизи бир жалпы бир өзүңдүн чыгармачылыгың, өзүңдүн бир иш пландарың жөнүндө айтсаң, андан кийин бир сөзүбүздү бир тематика боюнча, сенин иштериң боюнча бир сөз кылсаң. Рахмат. Эми негизи баягы чыгармачыл адам үчүн дайыма эмгек да. Анан бул чыгармачылык деген ушундай нерсе болот экен. Мындай бир тынымсыз бир тегереңге дөңгөлөккө түшүп алгандай болуп эле бир чыгарманы бүткөндөн кийин экинчи чыгармага уланып кете берет экен. Мындай ойго ой кошулуп, анан дагы бир жумушка дагы бир жумуш кошулуп, анан кандайдыр бир ойлор болуп калат экен, кээ бир тарыхый ойлор болуп калат экен. Ошонун үстүндө иштеп атам. Азыр негизи азыркы учурда мына ошол баягы Алтын тамыр деп Алтайдан келгенден кийинки көргөзмөдөн кийин мен азыр жаңы көргөзмөнүн үстүндө даярданып атам. Бул жаңы көргөзмө ошо кыргыз тарыхы дагы деле, кыргыздын тарыхындагы санжыра, тарыхый окуялар, деги эле кыргыз эли эмне деген эл, барган сайын эле бизге азыр деле интернет булактары абдан соц тармак күчөп кетпеди. Ошолордо кээ бирде мындай кээ бирлер капа болгондой түр көрсөтүп жазып калышып атпайбы? Биз кыргыз эли мындай өтө терең эл эмес окшойбуз, өтө акылдуу эл эмес окшойбуз деп калат. Мен ошого картиналар менен басым кылып, биз улуу эл экенибизди, биз байыркы эл экенибизди далилдеп дагы бир чыгармалар жазып атам да. Бунун өзү ошо чыгармаларда айтылат. Биз эмне деген эл экенбиз. Биз майда барат эл эмеспиз, кече жаралып калган эл эмеспиз. Болбосо бир жерден бир кошумдан чыга калып бөлүнүп кеткен эл эмес. Биз кошумду кошуп жүргөн улуу эл, байыркы эл. Биздин заманга чейинки мына жакында эле табылып атпайбы? Биздин заманга чейинки 2210 жыл деп айтылып кеткен, азыр деген 10-кылым деп айтылып жатат. Ошо Кытай жазууларында табылды депчи. А негизи мен деген Алтайга барганда бул биздин тарых деген наркы 50-жыл, биздин заманга чейинки 50-60 кылымдарды өзүнө камтыйт. Андан да терең кетет. Ошон үчүн бу жерде деген баягы чыгармачылык деген ушундай экен. Бир нерсени басым кылганда ошо бир чыгарма, менин чыгармаларым мындай 1-2-3 жылдап чыгат да. Анткени картина оңой эмес, алга деген ошо байыркы замандын турмушун көрсөтүш керек. Байыркы замандын турмушуна кийимдерин алып чыгыш керек. Куралданганы кандай болгон, алардын бардык аялдардын кийими, эркектердин кийими кандай жүргөн. Деги эле Кыргыздын ошол парламентинен баштап бардык нерсе картинада көрүнөт да. Ошон үчүн азыркы чыгармачылык ошол кыргыз элинин дагы бир жакшы бир чыгармалар жазсамбы деген ниет бар. Эми Аллах таалам өмүр берсе болор деп атам да. Жакшы, Асан эми мындай сүйлөштүк. Бул кийинки учурларда сен тарых темасына кызыгып, анан санжырага кайрылып келатасың да. Мына бул алдыңдагы жаткан сүрөттөрдүн тартылышы боюнча, ушунун тарыхы боюнча, санжырадагы негизги кайсы темалар сени көбүрөөк кызыктырып атат? Сенде бир башкаларга окшошпогон өзүнчө бир жаңы бир стиль, жаңы бир теманы ачып келатасың да. Ушунун тегерегинде могул бир абдан бир оригиналдуу мыкты сүрөттөр тартылып, кийинки учурларда бир белгилүү чоң бир мекемелерди илдип турганын көрүп калып атам.
Бул мисалы үчүн мага дагы бир белек кылып бердиң эле. Бул сүрөт менин дагы китеп текшемде турат. Бул ар бир кыргыздын үйүндө туруш керек деп эсептейм. Анан мунун тартылышы боюнча дагы бир варианттары боюнча мен дагы баягы тарыхты санжыран изилдеген окумуштуу жазуучу катарында сага бир ойлорумду айткам. Ушунун тегерегинде дагы эмне иштер болуп атат. Могул жерде эмнелерди тарткансың, эмне идеяларды берели деген себеби жөн эле бир караган адамга түшүнүксүз өтө көп бир нерселер, боектор бар да, өтө көп бир элементтер бар, бир мистикалык бир ойлор бар. Вот ошолор эмнени түшүндүрөт? Ушул жөнүндө ушу сүрөттөрүн тегерегинде бир кеп кылсак. Эми баягы сүрөтчүлүк окуу жайым бүткөндөн кийин мен Чуйков атындагы сүрөтчүлүк окуу жайым бүткөндөн кийин мен Ленинградка барып академияны тапшыргам илгери. Анан тапшыргандан кийин эле мен ал жака өтпөй калдым. Кийин 91-жылы мен ошол сүрөтчүлүк окуу жайынан ошол жака 2 айга окууга бардым академияга. Анан ошол жерде академияда мен 2 ай окугандан кийин мен ошол жердеги академиянын профессорлору Дина Ивановна, Михаил Герасимов деген профессорлор окуткан 2 ай. 2 айдан кийин мен өзүмдүн көргөзмөмдү ачкам Ленинградда академияда. Ошо 2 айлык иштерди ачканда ошондо Еремеев, ошол академиянын ректорлору келип аябай чоң баа берген да. Ветрогонский деген академиктер келип алып. Анан ошол академиктер ошондо мага айтты эле. Бирөөсү мени Ленинградка чакырышты. Ошондо менин графикалык иштеримди Парижден басмаканадан чыгара турган болуп калган академия өзү. Ал жерде мен графикалык иштер жасаган элем Ленинград боюнча. Анан бир академиктер мени ошол окуу жайга чакырып калышты, оку деп, бизге кел оку деп. Бир-экөөлөрү айтып калды, сен окуа депчи. Сенде уже баягы тарткан сүрөттөрүң, ири сыноктор бүт баары академический баары жакшы. Сен эми чыгармачылыкка кетиш керек деп. Анткени эгер 6 жыл буякта жүрө турган болсоң, чыгармачылык жоготосуң, анан кийин жөн эле бир жалкоолукка кетип калышың да мүмкүн деп. Тажаган бир нерсеге барып калышың мүмкүн деген ушундай ойлорун айткандан мен ойлонуп отуруп анан кийин чыгармачылыкка кеткем да. Коян да мен чыгармачылык кылайын деп. Анан ошол жерде Бишкекке келип алып, буну карайм, тигини карайм, чыгармачылык деген оңой нерсе эмес экен, болбойт, таптакыр чыйыл башталбай, ошентип бир 1-2 жыл убакыт өткөн. Анан мен ошол кезде портрет боюнча бир көргөзмө ача турган болуп калдым оюмда. Анан ошол портрет боюнча көргөзмө ачып атып эле бир күн анан Саякбай атанын отурганын ушул биринчи планда Саякбай отурат, андан кийин ошо белгилүү адамдардын отура турган бир чоң картина тарата турган болуп калдым да өзүмдүн оюмда. Анан ошонун эскистери ошо мен өткөндө карасам ошо 93-жылдары мен жасаган экем. 93-жыл. Ошо 93-жылдары ошол мынау Улуэл деген картинанын биринчи варианттары башталыптыр да. Анан мен 93-жылдан баштап эле анан тарыхчылардан сурап, кийин ушул 96-жылдар болуш керек болчу. Мен сизге да кайрылып бир сурагам да ушул боюнчачы. Ошондо могу санжыраны сураганда сиз дагы ушу санжыра боюнча айткансыз. Оң, сол, ичкилик деп. Бул деген баягы ак уул, көк уул, кызыл уул деп кетип атпайбы? Ак уул тиги куу уул деп да кетет өзү айтылышында. Анан ушул боюнча мен сизден тактап сурагам. Бир нече ушу академиктерден, тиги тарыхчылардан мен билишим керек болуп калганда, картина жазыш үчүн мен тарыхчыларга да кайрылып өзүмдү. Анан ошол кезде 3 жыл пайда болду. 3 жылдан кийин анан кийин мен аерге деген Саякбай атаны отургузганда, Саякбай атанын жанына мен жаш баланы отургузуп атам. Ал кийинки муунга өтсүн деп кетип атам да. Бул укумдан тукумга өтүп келатпайбы манасчылык. Ошол бир аян болуш керек. Анан бул ошол ак уулду ортого коюп, анан көк уул менен кызыл уулду экеаны коюп туруп, анан баягы мен ошо сиздин айткан немеңиз боюнча мен жана немени койгом да, сиз көбүнчө айтпадыңызбы? Ичкиликтер көбүнчө уну бийликте жүрөт депчи. Ошон үчүн мен тиги кызыл уулду падышанын тажысы менен коюп атам да.
Негизи эле мен кийин карап көрсөм ошондой экен өзү негизи. Кызыл Уул көбүнчө баягы Ордого жакын болгон экен. Барып тупташкан элди мейлеген. Ордого жакын болуп, эки канат тоодо жүргөн. Ордого жакын болгон экен. Анан ошол эле жерде баягы тотемдик белгилер коюлуп атат. Бул картина ошентип чогулду да. Анан мен үстүнө коюп туруп, могу тиги Манас Бакай Кошой атаны коюп атам да. Мына уруху келип түшүп атат дагы. Анан мына Ак Уулга келип анан Саякбай отурат. Саякбайдын алдындагы кеседе бул кут. Бир кут орнобосо, кут болбосо, бул деген мындай адамда бир чоң нерсени алып чыгыш оңой эмес. Мисалы үчүн тиги Сагынбай Орозбаков менен Саякбай Каралаев да укмуштай нерсени берип атпайбы буларчы? Дүйнөлүк масштабтагы. Эми бир эле нерсени алганда айың менен күнүңдүн асман менен жериңдин тирөөсүнө бүткөндөй, айың менен күнүңдүн ширөөсүнө бүткөндөй деген эмне деген неме? Бул деген жанагы тиги мен ошо Алтайга барганда мындай крест айтып атат да. Тиги бизде кыргызда айтып коет эмеспи? Тиги тарынсаң тарынсаң тарыны бер. Барар жагың төрт тарабын кыблага бара бер деп коет го, төрт тарабын кыбла деп коет да. Биздечи ошондой бир немелер бар да. Анан кийин мен берге мына Умаенени берип атам. Бул деген Алтайдан кыргыздардын Алтын көл, бу жерде Ысык көл берилип атат. Бу жерде ошо Умаени өзүнүн алтын уйуткузу менен көтөрүп келатат да. Бул жекте деген мен Кыдыр атаны берип атам. Мен бизде Кыдыр ата дейбиз. Мен Алтайга барсам Кадыр ата да бар экен. Кыдыр ата, Кадыр ата дейт экен. Биз мисалы үчүн бу жерде Ысык көл дейбиз. А жерде деген Алтын көл, анан Чүрөк көл, Карек көл деген көлдөр бар экен. Чүрөк көл, анан Карек көл. Узун көл, Өлүк көл, Кыска көл баары бар Алтайда. Ушулардын баары анан ушул картина ошо мен кийин ойлосом где-то ошо 2009-жылы тартылды. Ошондо бир 16-15 жылды өзүнө алып атат да. Бир 10 жылдан ашык топтолгон материал. Алтын кылымдын асыл адамдары деген бир көргөзмө уюштурду. Ал 98-жылы. Кийинки бул, Бул 2009-жылы чыкты. Бул негизи бул картинанын толук варианты 2007-жылы иштелип бүткөн. 2007-жылы иштелип бүтүп, анан ошол жанагы тиги биздин биякта институт бар, тиги неме окуу жай. Аскерлер окуу жай. Ошол жерге бир бергем да, ал кичинекей болчу. 2009-жылы буну жанагы Юстиция министрлигинде 6 метр, 4 метр болуп тартылды бул. Ошол бойдон мына 10 жыл болду Кудай буйрса ушу картина тартылганына. Быйыл 10 жыл болот да. Ошо 10 жылдык тарых ошол жерде азыр ошо 10 жылдык немеси менен турат. А жерде 2 картина тартылган. Ушул Улуу эл баян деп аталат. Бул деген ошо мен 19-18-жылга чейинкини берип атам Кыргыздын тарыхын. Андан кийин революциядан кийинки тарых берилип атат да, баягы Мурас эл сыймыгы деп. Эми бул картинанын өзүн ошо сиз жана айтып кеткендей бир картинанын бир кымындай жерине материал издейсиң да. Ошол мындай адамга эгер бир картина жакпаса аны адам өзү кабыл албайт элде элечи. Азыр Кудайга шүгүр жана сиз айткандай көптөгөн мектептерге, көптөгөн мекемелерге, прокуратураларга, башка орган жетекчилери да ушуну сурап илип атышат да. Бул биринчиден баягы балдарды мекенчилдикке тарбиялайт. Бул деген кыргыз элинин тарыхы өтө терең экенин айтат. Баягы мен ошо Юстиция министрлигине тартып берген себеби ошо Юстиция министрлигине чет өлкөдөн аябай көп коноктор келет экен да. Анан коноктор келгенден кийин биринчи эле булардын эң башкы ошо расмий катталуусуна биринчи конок болуп келиши эле Министерство юстицияга келет экен. Булардын мыйзамы кандай? Бул кандай мамлекет? Булардын мыйзамы кандай болду экен? Ошол жерден мыйзам менен таанышат экен биринчи. Мыйзам демократиялык өлкө дейт. Мыйзамы кандай болду экен деп. Анан ошол жерге келгенде мыйзамды сурап, мыйзамды кылганда, деги силер кандай элсиңер дегенди айтат экен да. Мен ошондо ошо 2 картина тартып бердим залына. Анан бул картинаны көргөндөн кийин алар уже түшүнүп атат. Ойгой улуу эл турбайбы? Бул тиги биздин заманга чейин эле жашап өнүккөн, аябай чоң
нерселерди аялымдын баарын билген кыргыздар турбайбы деп ошодон картина аркылуу билип анан картинаны ошол жерде кыска түшүндүрүп берет тигилер. Мен аннотацияны жазып бергем, ошол аннотация менен түшүндүрүлөт да. Жакында эле мына бир жума болгон жок, Кореянын генеральный прокурору келген экен, генеральный прокуратурадан да чалышып, мен бир картина бар болчу, ошону сурашып атат да. Биз түшүндүрүп берели, сурап атат деп. Ушундай башка өлкөдөн келгендер элдин эми бир томдук немени алып бере албайсың да, бир томдук немени алып көрсөтө албайсың. Мына бул өзү чынында бүгүнкү кыргыз элинин жүзүн көрсөткөн сүрөт деп ойлойм да. Себеби биз кече кээ бир саясатчылар айтып жүргөндөй биз курама элбиз деген ушундай сөздөрдү айтып жүрүшүп атат. Бул тарыхты билбеген, кыргыздын келип чыгышын билбеген адамдар айтышып атат да. Чынында Манас атабыз курама жыйып, журт кылдым, кулалы таптап, куш кылдым деген жери бар. Бирок ал бул сөздү баягы империя курганда айткан. Ал Кыргыздын өзүнө карата айтылган сөз эмес. Ал Кыргызды тегеренип, кыргыз эместерде чогулуп турганда, бул жагы Тибеттен баштап тиягы Орол тоосу, Кырымга чейин созулуп аткан империянын элин мына ошол жерди курама деп, ал жерде кыргыз эмес элдерди кошуп бир мамлекет куруп атат да. Мына ошого карап айтылган. Чынында Кыргыздын өзү бир атаны мына 3 уулунан тарайт да. Мына ошол бүгүн Кыргыздын өзү 3 канат эл болуп, ушу 3 уулдан тараган эл 3 канат эл болуп туруп атат. Мына ушул ар бир Кыргыздын аң сезимине кириш керек да. Сенин сүрөтүңдү мен баасын, келечекте бул Куда кааласа дагы бир өзүнчө бир улуттук бир таалим тарбиялар мектептерде өткөн жана ушул улут маселелери боюнча бир мугалимдер болсо мына ошо колдоно турган көргөзмө курал катары колдоно турган сүрөт деп эсептейм да. Бул өзү бир ошо чынында эле сырттан келген бир коноктор бир тосула турган жерлерде, ошол коноктор менен бир иш чаралар өтө турган жерлерде сөзсүз бир илинип тура турган. Мунун дагы мен сага дагы бир айтканым, ушул эле 3 уулду бир атчан турган өзүнчө жанагы бир кийимдериндеги бир белгилери менен деп да айткам. Келечекте балким аны да бир өзүң аткан чыгарсың. Маселе мындай да, бул жерде деген ошо сиз айткандай баягы кыргыз өтө чоң каганат болгон, империя болгон. Ошол империя болуп турганда башка бир кичинекей элдер өзүнүн кошуну менен келип кошулган. Биз силер менен бир бололук. Ушундай империя менен жакын бололу дегенде, ой, силер да бизди курадыңар. Мына биздин бир кошун болуп тура бергиле деп Манас уруксат бергенден ошо жанагы курак болуп калып аткан ошол. Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп атат. Ошол курама деген жөн эле келип кошундар келип кошулган. Империяга келип кошулуп атпайбы? Ошол чоң империя, мына мисалы үчүн азыр бизде мисалы үчүн жанагы Алтай, Тыва, Хакасия дегендер бүтүндөр ошо кыргыздын жери, ошодон баштап келе берген бүтүн. Муногу Томск, Омск, Красноярск деген жерлердин баардыгы биздин кыргыздын жерлери болгон. Ошонун баарын мен барып көрүп келдим да. Ошон үчүн бул картинанын мен картинаны көптөрдөн көрдүм, бул картинаны жакканынчы. Көптөр ушу Россияга 2011-жылы барсам, көргөзмө койсом, бир кыргыз кыздар келип ушу картинаны өбүп атканын көрдүм да. Ошол жакта жүрүп сагынып, анан ошо деп ошо картинаны өбүп, баягы кыргыздын немесин көрүп атат. Эми алар толук тарыхын билбестир, бирок аларга мындай жагып атат да жүрөгүнөчү. Ошон үчүн баягы кээ бирде бир чыгарма элге жакса, эл өзү баалап мындай алып кетет экен да. Мына бул эми Анан жанагы мен сиздин жанагы оюңузду дагы толуктап айтып коеюн. Ошо мындай кыргыздын философиясын, кыргыз элине байланыштуу көп нерселерди башка элдер алып, ошолор колдонгон учурлар абдан көп да. Маселен жанагы Васильевдин Три богатыря деген картинасы ошо кыргыздын эле философиясынан алынган. Негизичи жана 3 баатыр турбайбы? Ошо 3 баатыр, ошонун баардыгы жанагы улуусу турат, анан ортоңкусу турат, анан кичүүсү турат. Мына 3 ул эле ошол жерде турат да. Ошондой болуп атат да. Анан кийин мынагу 22-жылга чейин мынагу фюрердин колдонгон свастика, жанагы 4 буруч неме сызык мындай крест. Ошол деген Алтайдын
туусунда бар экен, Герфинде де бар экен да. Буну жөн эле Алтайдыкын булар урдап эле алышкан, алып эле өздөрүнүкү кылып койгон. Анан дүйнө жүзүнө жек көрдүрүп да койду да аначы. Эми Асан биздин убактыбыз кичине аягына чыгып баратат. Сен ал ошол Алтайдагы маселелер боюнча көргөн уккандарың, өзүң сезгендер боюнча өзүнчө бир кийинки жолугушууда кеп кылалы. Мынагу сүрөт боюнча эми мен сага айтканым, ал тиги Васнецовдун «Три богатыря» деген сүрөтүндө чынында ошо кыргыз менен кыргыздын уламышы менен санжыразы менен үндөшкөн миф бар да. Ал миф байыркы арийлерде да бар. Бул өзү ошо түпкү ата бабалардан келаткан ошол бир өзөк бар да. Мына бүгүнкү күндө кыргыздардын да ошол арийлерге түздөн түз тиешеси бар урпак экендиги жөнүндө генетика илими далилдеп атпайбы. Демек, бул мынагул 3 бала бул кечеге эле бир 1000 жыл же 2000 жыл мурун эмес, бул балким бир 7000 10 000 жыл мурунку биздин түпкү аталар болушу мүмкүн. Азырынча тарых илими буга так жооп бербейт. Мунун тегерегинде биз али бир илимий изилдөөлөрдү али бир жеткиликтүү жүргүзө элекпиз да. Себеби бул ооз эки тарыхта гана Санжырада азыр айтылып келатат. Ал эми биздин илимий тарых, расмий тарых али бул 3 уулдун тегерегинде али сөз кылган жок. Ал 3 канат деген гана сөздү айтып келатат. Мен азыр ошол жанагы илимий көз караш деп атпайсызбы? Илимий көз карашты биз азыр бир тапсак бир 5 кылымдан бери эле айтып атабыз да. 5 кылымдан бери илим жөнүндө айтып атабыз туурабы? Андан мурунку тарых деген ошо ооз эки. Эми ал жазма булактардын негизинде биз азыр жазма булактын негизинде гана илимий деп атап атасыңар да. Негизи мынау кыргыз элинин санжырасы бул ошол байыркы тарых. Ошол ата бабадан тирүү тарых, бул тирүү тарых. Ооздон оозго айтылып келаткан тарых. Буну деген эске албай, ойго албай коюуга мүмкүн эмес. Туура. Сен айткандай эми мен дагы өзүм ошол тарыхчы окумуштуу катарында кыргыз тарыхынын алдында, тарыхчылардын алдында маселе коюп келатам. Биз ушул убакка чейин бул орустар аркылуу Европанын тарыхынын методологиясы менен келатабыз да. Анда негизги ошол артыкчылык жазма булакка гана берилет да. Ошол бир жерде кайсы бир автор жазып кеткен болсо, ошол булак катары таанылат, ошого таянып гана тарых илими бир нерсени айтат. Ал эми мына биздин Санжыра сыяктуу же уламыш мифтерге ушул ооз эки булак катарында, ошо илимий булак катарында ошого көп таянбай келатабыз. Биздин кемчилигибиз ушунда болуп атат. Биз тескеринче көчмөн элдер ошол ооз эки булакка артыкчылык берип, анан биз жөнүндө башка элдер эмне жазды экен деп биз жазма булакка экинчи бир маани беришибиз керек. Эми бул келечекте дагы такталып аныктала турган нерсе деп ойлойм. Анда эмес биздин негизги эми бүгүнкү маягыбыз соңуна чыгып баратат. Асан эми сенин чыгармачылык иштериңе ийгилик каалайм. Негизи мына ушул бул боюнча дагы Куда кааласа биз сени менен дагы ушунун тегерегинде бир ой жүгүрткөн сүрөтчүлөр болсо, бир кеңири эртеби кечпи дагы көп сөз кылабыз деп ойлойм. Себеби муну кыргыз түшүнүш керек. Муну түшүнбөй туруп, бул жерде бул жөн эле сүрөт эмес, бул жерде бүтүндөй улуттук философияда жатат да. Түпкү биздин тамырыбыз жатат. Мына ошондуктан мен чыгармачылык ийгилик өзүңө чын ден соолук каалайм. Абдан биздин жакшы иштеп келаткан сүрөтчүлөрүбүздүн бириси. Дагы бизди кубанткан, кыргызды ойго салган, кыргыз таанууда өзүнчө бир жаңа ачылыштар жасаган сүрөттөрү тарта берген. Анда эмес, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүн маягыбыз соңуна чыкты. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.